Фондолук биржа деген эмне жана мындан кантип акча тапсак болот? Ар бир товар бир базарда сатылат. Кийим, бут кийим дордойдо сатылса, бизнестер сатылгандагы өзүнчө бир базар бар. Көпчүлүк мамлекетте, Америкада, Россияда, Англияда, Японияда жада калса Кыргызстанда дагы өзүбүздүн фондолук биржабыз бар. Эми фондолук биржада бизнестер сатылат. Ушул бизнестерди бизнесмендер сатышат. Өздөрү бизнесин нөлдөн көтөрүп чыгышып, фондовый биржанын деңгээлине жеткирип туруп, анан ошол жактан булар өзүнүн бизнесинин долясын сатып, ушундан чоң акчаны түшүрүшөт. Буга чейинки биз таанып жүргөн миллиардерлер, Илон Маск, Маргулан Сейсенбаев, Уоррен Баффет дегендер, булар негизи өзүнүн товарын саткандан эмес, булар өзүнүн бизнесин бир канча бөлүккө бөлүп туруп саткандыгы үчүн булар миллиардер болушат. Ал эми инвесторлор кимдер десе, бирөөнүн бизнесин арзан баада фондовой биржадан сатып алып, кайра ошол бизнести кымбат баада сатып иштеген адамды биз инвестор деп коебуз. Булар же ошол бизнестин баасы көтөрүлгөндөн кийин сатып акча табышат, же болбосо ошол бизнес киреше түшүрсө, ошол кирешени дивиденд катары алып туруп, булар киреше табышат. Эки жол менен табышат да. Андан соң азыркы учурда форекс, трейдинг, анан кийин криптовалюта деген нерселер булар аябай популярдуу болуп жатат. Бирок бул жакта риск чоң. Себеп дегенде, эгер криптовалюта баасы түшө турган болсо, анын сен материалдык эч нерсеси жок, сата албай каласың да. Ал эми бир компаниянын акциясынын баасы түшсө, эмне кылса болот? Ошонун ичиндеги активдер дагы сизге тиешелүү болот. Эгер Tesla компаниясы сизге болсо, демек ошол Тесланын заводдорун дагы сизге тиешелүү деген сөз. Эгер Tesla банкрот боло турган болсо, бул заводдорун сатып, ошодон сиздерге кайра акчаңыздарды бөлүштүрүп берет. Заводдор канчага кетсе, ошончого сатып туруп акчаңыздарды бөлүштүрүп берет. Мындан тышкары, эгер брокерлик компания өзү банкрот болуп кетсе, биз көргөзгөн брокерский компания бар, $250,000 акчаңыздарды кайра кайтарып бере алат. Эгер брокер өзү банкрот болуп кетсе, эгер брокер тууралуу дагы маалымат керек болсо, официалдуу брокерлер, анда комментарийге брокер тууралуу билгим келет деп жазып коюңуздар. Эгер биздин маалыматтар сизге кызык болуп, дагы маалымат алгыңыз келсе, анда биздин дайректке кайрылыңыз.